Чолпон Ата шаарынын түндүк тарабында айлама жолдун курулушуна байланыштуу жүргүзүлгөн археологиялык казуу иштеринин жүрүшүндө тарыхый баалуулугу чоң табылгалар аныкталды. Адистер бул аймактан сак дооруна таандык байыркы көрүстөндөрдү табышты. Изилдөө иштери Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы археологдор тарабынан авариялык куткаруу казуулары форматында жүргүзүлүп жатат. 2026 жылдын бул апрель айынын башынан баштап ушул Чолпон Ата шаарынын түндүк тарабында салынып жаткан бул айланма жол салынып жатат. Ошонун алкагында бул жол курулуу учурундагы бузулуп кетүү жана жок болуп кетүү коркунучта турган тарыхый эстеликтерди коргоо жана сактоо боюнча археологиялык изилдөө иштери жүрүп жатат. Ушул күнгө чейин бул 25тен ашуун тарыхый эстеликтер изилденди. Алардын ичинде ушул кургандар, ошол эле учурда петроглифтер, таш бетине чагылдырылган сүрөттөр, анан дагы ушундай тарыхый курулуштар кирет. Кургандарга токтоло кетсек, жалпы эсеп менен 21 курган изилденди. Казуу жүргүзгөн аймак Чолпон Ата шаарынын түндүк четинде жайгашкан. Жалпы 30 тарыхый объект аныкталып, алардын 22си толук изилденип бүттү. Адистердин маалыматына ылайык табылган объекттердин ичинен 21 курган, байыркы көмү жайлары болсо, бирөөсү чоң таш коро. Башкача айтканда таш тосмо болуп саналат. Казуу иштеринин жүрүшүндө бир катар археологиялык табылгалар да табылды. Алардын катарында керамикалык идиштер, колодон жасалган шпилькалар жана таш кайрак сыяктуу буюмдар бар. Адистер белгилегендей, бул табылгалар Ысык көл аймагынын байыркы тарыхын изилдөө өзгөчө мааниге ээ. Айрыкча сак урууларынын жашоо турмушу, маданияты жана көмү салттары тууралуу жаңы маалыматтарды берүүдө чоң салым кошот. Тарыхый эстеликтер аябай көп көлдөчү. Ошонун чети гана оюлуп атат, азыр четин гана казып жатышат. Негизи көлдө ушундай сак дооруна, байыркы доорго байланышкан тарыхый маданий эстеликтер аябай көп. Шаарчалар бар, көрүстөндөр, петроглиф, саймалуу таштар, дагы ушул сыяктуу көптөгөн тарыхый эстеликтерге өтө бай. Буюрса, ушул башталган иш дагы эле казуу иштери улантыла берет деп ойлойм. Мына дагы Кырчында дагы казуулар болду жакынкы аралыкта. Буюрса ушул жакшы тарыхый ушундай баалуу биздин мурастарыбыз табылса, биздин музейдин дагы экспонаттардын саны көбөйүп, баалуулуктарыбыз көп болот деп айтып кетер элем. Чолпон Ата шаарында учурда казуу жана изилдөө иштери уланууда. Табылган археологиялык мурастар мындан ары илимий жактан кеңири изилденип, тарыхый мурастарды сактоо багытында иш алып барылат. Асель Тилеккызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары үчүн Чолпон Ата шаарынан.